Эркинбаевна Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу номер 19 Амирбек Төлөнов атындагы жалпы билим берүү мектеби мекемесинин диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими болуп эмгектенет. Бакыт дебейм мына мындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Мен Садыкова Гүлзар Эркинбаевна 1983 жылы 21 декабрда Жалал Абад облусунун Сызак районуна караштуу Жаңы Жер айылында төрөлгөм. 1999 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Жалал Абад мамлекеттик университетине тарых факультетине тапшырып, ийгиликтүү аяктадым. Диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими катары билим берүү тармагында эмгектенип келем. Мен үчүн мугалимдик кесип бул жөн гана билим берүү эмес, бул окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү, алардын адамгерчилик сапаттарын калыптандыруу жана келечек муунду туура жолго багыттоо болуп саналат. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн негизги максаты окуучуларга диндердин тарыхын үйрөтүү менен бирге ар түрдүү маданияттарга жана ишенимдерге урмат менен мамиле кылууну үйрөтүү. Сабак учурунда окуучулар тарыхый маалыматтарды гана эмес, толеранттуулук, сабырдуулук жана өз ара түшүнүү сыяктуу баалуулуктарды да өздөштүрүшөт. Сабак өтүүдө мен заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонууга аракет кылам. Айрыкча окуучулардын активдүүлүгүн арттырган интерактивдүү усулдарга чоң көңүл бурам. Менин педагогикалык концепциям окуучунун акыл эсин, дүйнө таанымын жана руханий баалуулуктарын бирге өнүктүрүү. Мугалим катары менин негизги максатым окуучуларга жөн гана билим берүү эмес, аларды ойлогон, талдаган жана туура чечим кабыл алган инсан катары тарбиялоо. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагында истем бул теманы жөн эле айтып берүү эмес, окуучуларды изилдөөгө, талоого, ой жүгүртүүгө жана технология колдонууга үйрөтүү дегенди билдирет. Мугалим үчүн билим берүү сабак менен гана чектелбейт. Окуучунун дүйнөсүн кеңейтүү, аны кызыгуусун ойготуу — бул мугалимдин күн сайын аткарган ыйык миссиясы. Ошондуктан мен өз ишимде сабак менен катар класстан тышкаркы иштерге өзгөчө көңүл бурам. Окуучулар менен биргеликте тарбиялык сааттарды, интеллектуалдык оюндарды, тематикалык кечелерди жана тарыхый маданий багыттагы иш-чараларды уюштуруп келем. Бул иштер окуучулардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, алардын руханий баалуулуктарга болгон кызыгуусун арттырат. Ар бир иш-чарага окуучулар өз ойлорун эркин айтып, чыгармачылык жөндөмдөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ийгиликтерге жетүү үчүн ар дайым алдыга умтулуп, чоң максаттарды багындырганга аракеттенем. Изденүүдөн тынымсыз, аракеттен жана эмгектенүүдөн ички дүйнөнү жылыткан ийгиликтер жаралат. Мен ар бир иш-аракетимди ийгилик деп эсептейм. Анткени ар бир окуучунун жүрөгүнөн орун алып, сөзүңдү жеткирип, өзүңдүн артыңда ээрчите билүү — бул да бүгүнкү күндүн чоң жетишкендиги. Ошондой эле аткарган иштер бири-бири менен байланышта болуп, үзгүлтүксүз уланса, ал ийгиликке жетүүнүн негизги ачкычы болуп саналат. Мен да көптөгөн мугалимдер сыяктуу эмгегимдин натыйжасында бир катар сыйлыктарга ээ болдум. Алардын катарында мектеп ичинде эң мыкты сабак үчүн мектептин грамотасы, түрдүү маданий иш-чараларды тынымсыз уюштургандыгым үчүн айыл өкмөтүнүн грамотасы менен сыйлангам. Айрыкча окуучум Заитов Азиреттин Олимпиада жана ортодагы ийгиликтери аркылуу Ош билим берүү институтунун грамотасына ээ болгонмун. Мен үчүн бул дагы эң чоң сыймык болуп эсептелинет. Акыркы жылдарда жетишкендиктерим уланууда. 2024-2025 окуу жылында жылдын мыкты мугалими сынагына катышып, райондук турда 2-орунду ээлеп, шаардык билим берүү бөлүмүнүн 2-даражадагы дипломуна ээ болдум. Бул жетишкендиктердин бардыгы тынымсыз изденүүнүн аракети жана эмгектин жыйынтыгы.